Мен ойлойм эми бул биздин көпчүлүк менен чечилген Республика Ата журт фракциянын чечими болду, азыркы чечим. Бирок менин сунушум тилекке каршы өтпөй калды. Себеби дегенде бүгүнкү башкы прокурордун отчетуна ден соолугуна байланыштуу Индира Рыспаевна келе албай калыптыр. Бирок ошого карабастан токтом добушка коюлуп өтүп кетти. Баш прокуратуранын иши канааттандырылган эмес. Мен ойлойм бул эми моралдык, этикалык жактан бул туура эмес иш болду. Себеби дегенде көпчүлүк жалпы эле элибиз башкы прокуратуранын иши аябай жооптуу жана көп иштер бар да. Көп талаш тартыш жараткан көп иштер бар. Анан Индира Рыспаевнанын өзүн угуп туруп, андан кийин баа берсек болмойт. Сиз өзүңүз отчет окуп көрдүңүз да, канааттандыңызбы? Отчетту мен окуп көрдүм. Отчетто мен айтып кеткендей, ар бир нерсе мындай кылыш керек да, бир тараптуу караган туура эмес. Ар бир бул өкмөттүн иши болсун, бул жогорку кеңештин иши болсун, бул бир министрликтин иши болсун, анын эми жетишкендиктери да болот, кемчиликтери да болот. Бирок эми сөзсүз ал мекеменин жетекчисинин отчетун угабыз дегенден угуп, суроолордун баардыгын берип туруп, анан жалпы бир жыйынтык чыгарсак болмок деп ойлойм.